Рахмат, мен дагы колдойм. Менде бир сунуш бар эле да, биякта как раз өкмөт өкүлдөрү да бар. Марс Дамирович, Журосеитович, сиздерге жетекчилериңер менен талкуулап атканда ушундай ратификациялар келгенде бир мүмкүн мындай багыттарды ойлонсоңуздар, мага бүгүн деген 1 Май районунун жаңы конуштарын түптөгөн аксакалдар келишиптир да. Алар мынчет: эми бул 7 туугандары бар адамдар да. Эльвира дейт, айыл жергесинде дейт, жакшы болуп атат дейт. Мамлекет өнүгүп атат, садиктер салынып атат, мектептер салынып атат дейт. Биз болсо азыр аксакалдар дейт, биз балдарыбызды чоңойттук дейт, окуттук, үйлөнттүк, бирок деген эми биз там ичинде бууланып калып атабыз дейт. Анан азыр жогорку кеңеш депутаттары дагы мыйзамдап келатасыңар дейт, жанагы той топурларга тыюу салып. Анда биз вообще үйдөн чыкпай эле бекинип отурат экенбиз дейт. Балдар чоңойтобуз, неберелер чоңойтобуз дейт. Бизге ушул айыл жергесинде, Марс Дамирович, уксаңыз, анан сүйлөшөсүз. Бизге ушул айыл жергесинде бир ошол социалдык направление, аксакалдар үйү дейсиңерби, ата апалардын үйү дейсиңерби, бир маданият үйү дейин десек, маданият үйүн дейт министрлик, анан жанагы социалдык жаатты тейлеген адамдар тартып алышат, биз кире албай калабыз дейт. Ошондой бир там салып бергилечи деп суранып атышат да. Эми мага аялдардын суранганы кризистик центр, анан жанакы ким аксакалдарыбыз, мына мен бүгүн ошо айттым да, жетекчиликтерден, министрликтерден келсе мен сунуштайын депчи. Ошо сиздерге сунуш. Ушундай проектлер келгенде, эми министрлик, экономика министрине келет, Ариске келет, жана башка ушундай проекттер келгенде ойлонуп көрбөйсүздөрбү? Ар бир райондо мүмкүн баардыгы жетишкен райондор, 100% баардык маселеси чечилген райондор жок болуш керек биздин Кыргызстанда. Бирок эгер ошол жерден сунуш түшсө, ошол жерде бир мындай муниципалдык жер болсо, ушундай үйлөрдү салганга кызыктар адамдар болсо, же ГЧП вариантын, мүмкүн алар, мисалы мага Калыс Ордодон кайрылып атышат, муниципалдык жер бар дейт, биз деген инвесторду өзүбүз табабыз, өздөрүбүз салабыз дейт, бизге ошону мыйзамдаштырып бергиле деген мисалы кайрылуулар болуп атат да. Региондордо деле ошондой маселе бар да. Урматтуу жетекчилер, кандай дейсиздер? Буга ой пикириңиз калды. Мыйзамыңызды колдойм. Рахмат, Эльвира Жыргалбековна. Мына айтып кетчү нерсе, бул биринчи проект эмес, долбоор, бул үчүнчүсү деп айтса болот. Себеби андан мурун 2 долбоор бар болчу, алар аяктады. Бүгүнкү күнү бул үчүнчү долбоор болуп атат. Бул долбоорду ратификация, эгерде долбоор ратификациядан өтсө, биз дагы 4-чү долбоорго ушул заявка бергенге укугубуз бар. Эгерде ушундай силерден, депутаттардан, өкмөттөн талап болсо, эмки проектке ушундай сыяктуу долбоор болсун деп, биз анда толугу менен колдойбуз, жана ушул иштерди алып барабыз. Арис менен чогуу иштерди алып барабыз. Сиз айтканда маселелерди ичине да киргизсеңиз, ошону карайбыз. Журосеитович, эми бул анда мен ойлойм, жакта депутаттардын баардыгы эле колдоп берет. Бизден расмий кайрылуу болсун да, ошону берип, өзүңүздөргө дагы Нуранбек Асанбекович бир протоколдук тапшырма катарында жөнөтсөк жакшы болмок да. Ар бир райондо мен ойлойм, аксакалдар колдоп беришет да. Бууланып калдык дейт да. Анан именно Журосеитович, демография маселесин сиз билесиз. Биз кайка баратканыбызды, жаштардын саны азаят, улгайып калган адамдардын саны көбөйөт. Мына бул жада калса бир 10-15 жыл эле маселе. Ошондуктан бул социалдык көйгөйдү туудура турган бир чоң элге жардам бере турган мыйзамдардан проектлерден болуш керек деп ойлойм да. Рахмат.